Рамазаным 12 айдын султанысың, мусулманга хидаят сунганыңчын, жараткандын берилген собунан калбайлы. Дуба менен тососуң күндүн таңын, 30 күндө сезесиң сонундамын. Акыретти унутпай орозо кармайлычы. Кел Рамазан, Рамазан, ыйманга эшик ачып, Алладан тилеп жакшылык, жүрөггө бакыт чачып. Ramazan ayında Kur'an düşüyor. Mesela varız Kur'an'a şeyimiz Allah'tan düşüyor. أنزل الله فيه من القرآن الكريم إذ أن نزول القرآن فيه من أعظم الأحداث التي تبين فضل هذا الشهر. Себебі Kur'an'ın düşüşü бұл айылдың başka aylardan бұл айдың артықшылығының bir belgisi. فهو كلام الله الذي بين فيه أخبار الأمم السابقة. Kur'an emне деп түшүнүп турган болсок, Kur'an Кудай Тааланын сөзү. Өткөн, бизге чейинки жашап өткөн пайгамбарлардын, адамдардын өмүр баяны, алардын эмелери, алардан кабарлар айтылат да. Жана келечек жөнүндө, келечекте эмне болот? Жана биздин жашообуз, азыркы мезгилдеги жашообуз тууралуу көптөгөн нерселердин баары жазылган. Бирок кандай жазылган? Аллах Таала айткан, аны бериште пайгамбарыбызга өзү негизги адам экенбиз да, инсан. Инсанга кандай болбосун, өзүнүн күнүндүк жашаган, өзүнүн денесин караганда, ден соолугун караганда ошол нерсе дагы көбүрөөк таасир берет экен. Менин жолумда түз жүрсө, эч качан адашпайт дейт. Эч качан адашпайт. Бул эки аятты эстеп койгула. Башыңарда. Азыр Карикеев айтып берди, кандай пайдалуу фазилеттерди айтып берди. Бирок жаштар, силердин келечегиңер алдыда да. Көп нерсе алдыда. Буга жетишип калдылар, орозого каршы болбагыла. Дагы бир маанилүү бир нерсе бар. Орозодо Карик айтып билген Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси бар. Ал жерде айтат: эки бир тууганды уруштуруп, чындыгында бир туугандар, биз силердин не иштеге күтпөйбүз. Биз силерди кыргыз мекендештер Кыргызстандан келгенде, Алланын ыраазылыгын силер жакшы көргөн, сүйгөн үчүн келип атасыздар. 10 литр бензин аяп койдук деген сөзгө жооп. Биз аябай келип атабыз ошо. 10 литр эмес, 5 20 литр аябайбыз. Ошо экен да. Бизге bir жылда bir сөзсүз. Анан баягы мында кайта кетейик. Баягы бизде эле сөз бар. Орозодо, Орозодун айдын башында